Ассаламу алейкум, урматтуу Багастыруу Кыргызстан каналын көрүүчүлөрү. Кутман күнүңүздөр менен. Сиздер менен Бекболот Гыламов, малинанын ичиндебиз. Малина боюнча контент тартайын деп атамын. Алдыбызда көрүнүп турган малина кадимки жөнөкөй белостволка сортундагы малина. Буюрса дагы бир күндөн кийин ноябрь айдагы башталат буюрса. Күн ачык, üstü açık yerlerdeki malinalarda su kurdu. Üstü jabık. Жел болсо ушундай бактардын арасындагы малиналар пока эчтеке боло элек пышып аткан кези малинаны терип атабыз. Ушул кезде малинанын баасы, базар баасы 3 сомду көрсөтүп атат. 3 сом болуп атат. Мына ушул күзгү малинанын витаминге бай экенин бардыгыбыз билебиз. Малинанын терими аяктап баратат. Мына ушул учурда малинага болгон баа жылыга көтөрүлөт. Азыр ушул кезде 3 сом деп айттык. Муну шоковый берип туруп, холодильникте тоңдурулуп, Россияга, Кытайга жана Казакстанга, Европага чейин сатылып атат. Азыр бизде Өзбекстан менен өзүбүздүн Кыргызстандын холодильниктери талашка түшүп атат. Себеби аз калды. Малинаны билесиздер, эгилме жана жапайы сортко бөлүнөт малина. Эгилме сорту дагы эки түргө бөлүнөт. Ремонтат жана жөнөкөй болуп. Негизинен малина күрдүү болгон жерде өтө жакшы малина тет. Канчалык жериңиз жакшы болсо, семиз болсо, канчалык жакшы карасаңыз, ошончолук малина бизнеси сизге мөмөсүн жакшы берет. 1 гектар жерден канча түшүм алууга болот? 1 гектар жерден жөнөкөй малинадан 20 тоннага чейин малина алса болот. Ал эми ремонтат сортунан 8 тонна. Мына ошондой көлөмдө болот. Бизде Россиядагыдай кыркып таштабайбыз, ушул бойдан калат. Кийинки жылга кыркып, кайрадан байлап чыгабыз. Бүгүн кечке чейин 2 чара малина тердик. Таразга алып келип коюп атабыз. 13 килограмм 800 ашык. Таза 13 килограмм.